Ayıldaşlar, serdeşler, hurmatlı körotkan, Kırgız elim. Mına görüp dostlar, hurmatlı Xançek mına aябай son мүмкүнчүлүк болду да сизге кайрылайын деп жүрдүм эле да. Siz эгерде колуңуздан келбесе компромат ошо табыш боюнча коюп коюңуз. Ордунан Siz чече албасаңыз келечекте биздин балдар болбосо биз курактуу жаштар бийликке жетип ошону чечет. Азыр мына алтына жерибизди берип койгонубуз сиздин эч кандай укугуңуз дагы моралдык немеңиз дагы жок. Бул биздин ата бабаларыбыздын жери. Канчалаган кишилерден түшүм алып жүргөн эл өзүнүн жанын өзү багып жүргөн. Анан кече парламентте башкача сүйлөп, анан бүгүн башканы сүйлөп, барып олтуруп, мен билбей 100 гектар берип коюптмун, эми 50 гектар беребиз деп. Кара сууктарга да кайрылат элем, ошо 20 гектарыңарды дагы бербегиле. 1 метр жерди бербеш керек. Өзү Кыргызстан алакандай эл болсо, 6 миллион элибиз болсо. Ошо кандай ушу жерди берип койсуң аре. Мен барсам антып берем, мынтып берем, тигинтип берем, кана ошентип берем, кана ошо сөздөр. Камчек Ташиевке жөн мынтып эле эркекчесин айтам мен. Камчек Ташиев, ошо прокатовуңузду жокко чыгарыңыз, болду. Өзбектер менен сүйлөшпөй эле коюңуз, болду. Сизди жөн алдап койду мына 20 та машина берди. Мына мен барып, элиң алда деди, ошону алып келип элге көрсөттүңөр. Эртерден чыгарды, кытерден чыгарды. Ой, Өзбекстан президенти мынтып берди. Көрдүк силерди алдап койгонун. Барып канча ошо 20 машинага силер канча жер берип койдуңар ай? Bunu жаш баландан акылы жетет. Камчек Ташиев мына жерге келсин. Келип, ушу компроматтын жегинде жашаган эл менен жолугуп, эсептешип, түшүндүрүп берсин. Болбосо отставкага кетсин. Колунан келбей кетсин отставкага. Болду, ошо. Бербейбиз.